Достор, эгер технология азыркыдай өнүгүп кете бере турган болсо, технологиянын жасалма интеллекттин жардамы менен келечекте медицина өнүгөт, жашоо шарттары өнүгөт дагы, адам баласынын өмүрү узарып кетиши мүмкүн. Мисалы 200 же 300 жыл жашаганын элестеткиле адам баласынын. Ошондо зеригүү деген маселе пайда болот экен. Азыр адам төрөлгөндөн өлгөнгө чейин белгилүү бир оюндарды ойнойт. Ошол оюндар менен алектенип өмүрүн өткөзөт. Бул оюнчук ойноо, компьютер оюндарын ойноо, садик, мектеп, жумуш, карьера, өзүн өзү тастыктоо, дүйнөнү кыдыруу, үй бүлө куруп, бала чоңойтуп, балдарды узатуу дегендер барып акырында пенсия оюнуна жетет. Андан кийин бүтөт. Ал оюндардын ар биринин өзүнүн убагы бар, белгилүү бир жылдар бар. Ошол оюнду ойноп бүткөндөн кийин кийинки оюнга өтүп атабыз. Ал оюнду ойноп бүткөндөн кийин кайрадан аны ойноо адамга кызыксыз. Ошон үчүн жаңы оюндар бар. Бирок пенсия оюнундан кийин элестеткиле дагы 100 жыл, дагы 200 жыл адам баласы жашаш керек болсо, анда аларга дагы жаңы оюндарды ойлоп табыш керек болот. Бул дүйнөдө аларды кармап туруу үчүн, бул дүйнөнү кызыктуу кыла билүү үчүн аларга жаңы оюндар керек болот. Достор, эгер биз бир коомдун көз карашын өзгөрткүбүз келсе, Овертон терезеси деген бир шаблонду колдонсок болот экен. Муну колдонушат экен. Бул 6 тепкичтен турат. Биринчи келип биз ошол коомго силер мындай жашашыңар керек деп, аларга биз өзүбүздүн бир көз карашыбызды айтсак, алар үчүн бул такыр бир акылга сыйбас болуп көрүнүшү мүмкүн экен башта. Бул биринчи тепкич. Бирок биринчи тепкичти таштадык, алар бизге кыжыры келет, бизди жаман көрөт. Бирок ал талкууду эгер биз уланта бере турган болсок, алардын көз карашы бир аз жумшарып баштайт экен дагы. Кийинки тепкичке барып, ал биз айткан сөз мындан ары алардын көзүндө радикалдуу болуп көрүнүп калат экен. Акылга сыйбас эмес, радикалдуу, бир аз жумшагыраак болот экен. Эгер ал талкууду уланта бере турган болсок, анда кийинки тепкич катары бул түшүнсө болот деген тепкичке чыгат экен. Андан кийинки тепкич бул туура деген тепкич болот экен. Андан кийинки тепкичте биздин көз карашыбыз ошол коомдун ичинде өтө популярдуу болуп кетет экен, элдин бардыгына жагат экен. Андан кийинки тепкич ошол коомдун мамлекеттик политикасына айланып калат экен. Биздин көз карашыбыз, биздин башта алардын акылына сыйбаган көз карашыбыз алардын коомдун бир жалпы кабыл алынган бир политикасына айланып калат экен. Ошол тепкичке келгенден кийин, эгер бир адам келип ошол көз карашка каршы бир нерсени айта турган болсо, элдин баары сен эмне деп атасың, сен эмнени сүйлөп атасың деп аны менен талашып тартышып кетиши мүмкүн экен. Ушундай тепкичтер аркылуу чоң мамлекеттер кичинекей мамлекеттердин көз караштарын өзгөртөт экен, же өздөрүнүн ичиндеги элдин көз караштарын өзгөртөт экен. Бул белгилүү бир убакыт, кээде тез, кээде кеч, 10 жыл, 20 жыл убакыттын ичинде элдин белгилүү бир темалардагы көз караштарын ушинтип өзгөртүшөт экен. Муну акыркы жылдарда Американын же Россиянын же Кытайдын чоң мындай таасирдүү өлкөлөрдүн колдонуп аткандыгын ачык эле көрсөк болот. Ушундай бир Овертон терезеси деген кызыктуу бир идея, концепт бар экен достор, силер менен бөлүшүп кетейин дедим.